Муравейник. Бул видеороликти көрүп көзүңүзгө жаш албай кое албайсыз. Желмаян минип тирикчилик кылган адам өтө кымбат унааны сүзүп алды. Унаанын ээси жоң гана кечирип, жолун улап кеткенин көрүүгө болот. Бул видеоролик кээ бир адамдарга сабак болсун. Эч кимдин ата-энеси жоголбосун. Нарында ооруканадан чыккан ушул аял дайынсыз болууда. Ушул аялды көргөн билгендер болсо, төмөндөгү номерлерге кайрылып коюшуңуздарды суранабыз. Куршап базары кандай өрттөлгөн жаңы видеолору тарап жатат. Андай не болду осундай? Тилекмат Кудайберген уулу камалган эсиңизде болсо керек, кайрадан 19-сентябрга чейин камакта калтырылды. Ушула жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Андай не болду осундай? Жака кире алабызбы? Пожарлыйлар. Жатын жанындары өздері ташып келеді адамдарчы. Бишкекте муравейник кымбат унааны сүзүп алган. Тазалык ишканасына тиешелүү 3 дөңгөлөктү муравей унаасын айдаган улгайган байке кымбат майбак унаасына кокустан сүзүп алган. Окуя Борбор каланын көчөлөрүнүн биринде болгон. Майбактын ээси байкенин катасын түшүнүү менен кабыл алып, милиция чакырбастан кечирип өз жолуна түштү. Окуянын күбөсү болгон окурманыбыз бул тууралуу төмөндөгүдөй билдирди. Шаарыбызда боорукер, бай болсо дагы адамгерчиликтүү адамдар бар экенине сүйүндүк. Мындай учурлар коомубузда адамгерчиликти күчөтөт дейт ал. Муравейник, байкешка, сбил, видать, дешевая машина. Разбирают. Там царапина, с той стороны вмятина получается. Вот байкешка. Такшым айылы надо такшым. Хотим побывать делать. А байкешка красавчик, походу, этот отпустил. О, ничего себе, развязочка хорошая. Муравейник отпустили, прикиньте. Вот байкешка. Семья получается. Отпустили, он байкешка говорит, спасибо, извините. Молодцы, что сказать. Просто базарга. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. 78 жаштагы келин үчем төрөп 7 баланын энеси болду. Бишкек шаарындагы номер 6 төрөтүүндө Ысык Көл облусунун Корумд айылынан келген 38 жаштагы Гүлназ Ибраева 3 эм төрөдү. Наристелер 8-июлда кесарево жолу менен жарык дүйнөгө келишкен. 3 эмдин төрөлүшү менен Ибраева 7 баланын энеси болду.
Кол борбор. Жашоочулар жаштар кварталы аймагындагы курулуш таштандыларынан нааразы. Бишкек шаарынын жашоочулары жаштар кварталы менен мамлекеттик ипотекалык компания курган көп кабаттуу үйлөрдүн ортосундагы таштандыга толгон аймак боюнча нааразычылыгын билдиришти. Алардын айтымында бул тилке курулуш калдыктары менен капталып узак убакыттан бери тазаланбай келет. Жашоочулар бир нече жолу курулуш иштерин жүргүзгөн подрядчик уюмдарга кайрылып таштандыларды чыгарып кетүүнү суранышкан. Бирок алардын кайрылуулары жоопсуз калган. Тургундар медианы жана тиешелүү кызматтарды ыкчам чара көрүүгө чакырып, аймакты иретке келтирүүнү өтүнүшүүдө. Нарында ооруканадан чыккан соң дайынсыз жоголгон Нургүл Өмүракунова изделүүдө. Ат башы районунда дайынсыз болуп жаткан аял изделип жатат. Терексу айылынын тургундарынын айтымында 1983 жылы туулган Өмүракунова Нургүл Мурсакадыровна 1-июлда дайынсыз жоголгон. Ал Нарын шаарындагы Нарын облустук бириктирилген ооруканасынан дарыланып чыккандан кийин дайынсыз жоголгон. Нургүл Өмүракунованын айылдаштары аны көргөнүн билгендер болсо төмөнкү номерларга кабарлап коюуну суранышат. 703 01 07 86 же 102. Булак турмуш кечи. Ахунбаева көчөсүндөгү жол ээрий баштады дейт Болот Ибрагимов. Бишкек шаарындагы Ахунбаев көчөсүндө жаңы салынган жол каптамасы күндүн ысыгынан улам ээрий баштап, пластилиндей абалга келгенин активист Болот Ибрагимов билдирди. Ал бул көрүнүштү видеого тартып социалдык тармактарга жарыялап, жаңы жолдун сапатына көңүл бурууга чакырды. Учурда бул факты боюнча тиешелүү кызматтардан түшүндүрмө күтүлүүдө. Булак Сокол медиа. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Атым Зинат. Биз сиздерге чыгып жатканыбыздын себеби балама чоң операция керек болуп жатат. Кулагы укпайт, бир кулагыбыз такыр эле жок. Балам 6 жашар болуп калды. Эч кандай сөздү сүйлөбөйт. Баламдын апа деп сүйлөгөн сөзүн уккум келет ушул күнгө чейин. Кудайым пешенесине жазган экен, ушул эл арасында сүйлөп кетсе экен деген үмүтүм бар. Жардам бериңиздер кыргыз эл. Кайдыгер карабаңыздар. Врачтар менен сүйлөштүк. Врачтар үмүт берип жатат. Операциядан кийин баланын развитиясы өсүп сүйлөйт дейт. Себеп жок. Жардам бериңиздер. 5 сом 10 сом болсо да кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Алладан кайтсын сиздерге. Аллахым разы болсун сиздерге. Себеп жолуңуздар, кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 3798 Урунбек деп чыгат. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, жардам бериңиздер. Баалар асманды чапчыйт. Постеридеги 100 сомдук эти жок самсыт талкууга түштү. Социалдык тармактарда Бостери курорттук аймагындагы 100 сомго алынган самсанын ичинен эт чыкпай калганы тууралуу нааразы пост кызуу талкуу жаратты. Колдонуучулар баалардын негизсиз кымбаттыгын, кызматтын сапатын сынга алышууда. Окуя туристтик жайлардагы тейлөө маданиятына кайрадан көңүл бурууга түрткү болууда. Бостерден 100 сомго самсы алдык. 100 сомдук самсы. Айыбали. Акыркысы 100 сом кен бул самсы. 100 сомго алдык. Бул постери. 100 сомдук самсында бир жолу. Зебра черная. Это от асфальта что-то выделяется, видимо. И посредством колес автомобильных она уже наматывается, если можно так выразиться, на разметку. Видите, от машин следы как остаются. Уже дорога плывет, как сливочное масло. Здесь колея какая образовалась. Вот, по всей видимости, что-то из асфальта выделяется. Я не знаю, что это такое, битум или что. И вот, насколько, ну, такая здесь, как пластилин дорога стала. Некоторые люди даже плакали, когда открыли обновленную улицу Ахунбаева после того, как здесь появился новый асфальт. А теперь посмотри, что здесь происходит. Вот это выделяется, что здесь? Битум или что? Вода. Я думаю, здесь даже наша палка не нужна. Смотри. О, наглядный пример, что произошло с дорогой. Вот так, что подсними.
Какая здесь колея. Можете сказать, что здесь тяжелые автобусы всегда подъезжают. Еще что-то происходит с асфальтом. Ну так нужно закладывать под эти нагрузки, значит. Под эти погодные условия. Или что, мы каждый год будем перекрывать улицы. Каждый год мы будем стоять в пробках. И так вся жизнь у нас пройдет. В пробках, в ремонте. Мы будем всю жизнь ремонтировать этот асфальт. Все равно об эти ошибки мы будем головой, вот лбом брать и биться, пока не научимся нормально ложить асфальт. Таю,